Мунун баары тең туура эмес. Албетте бирөөнүн жанагы бир нерсесин же жазып чыккан нерсесин же даражасын колдоо максатында ар кандай ушундай фейк аккаунттарды жазып алып колдоп, же жакшы адам болуп, же жаман адам болуп, бул мусулмандын адебине кирбейт. Эгерде жалганды колдогон болсо, бул арам болот. Жок нерсени айткан болсо, бул арам болот. Ошондуктан ушундай нерседен өтө сактанышыбыз керек. Биз мусулмандар мындай нерсеге муктаж эмеспиз. Даражаны көтөрө турган, чындыкты жеткире турган Алла Таала. Даражаны түшүрө турган дагы Аллах субхана таала. Анан бирөөнү колдоо максатында, бирөө жамандоо максатында жанагындай иштерди кылган такыр исламга туура келбейт. Ошондуктан мусулман баласы динге каршы келбеген бир нерсени жаса турган болсо, өзүнүн аты менен жакшы сөздөрдү жазыш керек. Жамандыкты көрүп аткан болсо, жамандыктан кайтаруу максатында ошол нерсени кайтарып насаат кылыш керек. Мына ошондо гана иншалла туура иш кылды деп эсептелинет. Валлаху алам.